Биз имаратты издеп жатканда башкы шарт бул биздин жарандарыбызга ыңгайлуу болуш үчүн локацияны издегенбиз, ыңгайлуу локацияны издегенбиз. Ошондо биз Казакстан, Алматы, Астана боюнча баардык райондорду, баардык жерлерди карап чыктык дагы автобус аркылуу, машина аркылуу, велосипед аркылуу ыңгайлуу локацияны таап чыгып, ушул имаратка токтотуп, ушул имаратты биз алдырдык өзүбүздүн жеке колдонуубузга. Бул имарат мурунку элчиликке караганда 2 эсе чоң. Мурункусу 554 квадраттык метр болчу. Азыркы 1250 квадрат метр. 3 кабаттан турат. Баардык шарттар менен, баардык технический шарттар менен камсыздап баардыгын жасаттык. 2017 жылга чейин бул маселе турган эмес. 2017 жылы Астананын ген планы менен бекитилгенден кийин мурунку дипломатический городок Б5 деген дарек боюнча көбүнчө элчиликтер жайгашкан жер болчу. Ал жерге ген план боюнча жаңы имараттар, көп кабаттуу имараттар салынмак. Анан көп элчиликтер көчүп кеткенге байланыштуу биздин эле элчилик калган көчө элек. Бияктын өкмөтү тарабынан көп каттар келген башка жака көчүү боюнча. Себеби жер жана имараттын ордуна чоң көп кабаттуу курулат деп айтылганда. Ошондо 2017 жылдан бери ушул маселе чечиле экен. 2017 жылдан баштап баардыгы көчүп кеткенден кийин биздин гана элчилик калат. Себеби имарат маселеси, жер маселеси чечилбей, биз башка жака көчө алган эмес экенбиз. Тегерек четтин баары имарат курулганга байланыштуу биздин элчилигибиз так ортосунда калып, кичинекей бир островок болуп калган экенбиз. Ал жакта строительный техника, курулуш техникасы, коммуникациялар, жанакындай сваялар кагылып, жерлер казылганга байланыштуу котловандар. Биздин коммуникацияларыбыз жок, же болбосо интернетибиз жок, же болбосо суубуз жок. Ыз учуусунан курулуш техниканын туруп калганда кирип чыкканда ыңгайлуу эмес болуп, анан тегерек четтин баары курулуп калганга байланыштуу аябай көп орчулуктарды жаратты биз үчүн. Анан бул маселени чечиш керек болду. Бул маселени Кудай буйрса ушул жылы кол коюлгандан кийин келишимге кол коюлду. Визиттин алкагында Казмир Кемелич бизге визит менен келген. Ошол жерден келишимге кол коюлду. Ошо менен биз расмий бул жаңы элчиликке көчтүк. Бизде Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда өкмөт аралык келишим бар. Бири-бирибизге жер тилкесин жана имаратты берүү боюнча. Бул бекер берилген имарат болчу. Бирок ген план боюнча өзгөрүүлөр киргенден кийин Астанага башка жака көчүш үчүн жаңы имаратты сатып алыш керек болчу. Жаңы имаратты сатып алыш үчүн биз ошол жеке куруп жаткан BI Group компаниясы менен сүйлөшүп, имарат алып берсеңиздер, биз көчөбүз деген шарт койгонбуз. Ошонун негизинде биз бюджеттин акчасына тийбей, толугу менен курулуш компаниянын бюджеттин акчасынан бул имарат алынды. Толугу менен ошол бюджеттик компаниянын, курулуш компаниянын бюджетинен каражатынан ички ремонттор жасалды жана ички жаңы техникалардын баары жаңыланды. Андан сырткары жер тилкеси маселе болчу. Ал жер тилкени дагы быйыл акимат менен сүйлөшүп, биз 0,75 сотых 1 гектарга жакын жер тилкесин алдык. Эми ошол жер тилкеге жаңыдан жаңы проекттерди түзүп, ал жака чоң элчилик, ал жака чоң резиденция жана дипломаттарга такай иштеп жашаганына лайыктап имарат курулат. Кызматтык үйлөр, Кызматтык үйлөр биздин уже бюджеттин каражатынан. Себеби ал жер алынды. Биз жер тилкесини кургандан кийин, элчиликти кургандан кийин, резиденцияны кургандан кийин, ал толук түрдө ошол келишимге жараша биздики болуп эсептелинет да. Сизге түшүнүктүү болуш үчүн келишимдин башкы маңызы бул 49 жылга жер тилкеси арендага берилет. Биздин келишимдин негизинде. Салыштырмалуу башка элчиликтер менен же башка өлкөлөр менен ала келсек, мындай келишим болбогонго байланыштуу ал жерден биз жеке алардын мыйзамына ылайык же болбосо келишимге ылайык өзүбүз жаңы имарат сатып алабыз. Ал имаратты өзүбүздүн балансыбызга коюп, биздин
имарат катары эсептелинет. Казакстан менен Кыргызстан менен Казакстан ортосундагы келишимибиз болсо бири бирибизге арендага ижарага жер тилкесин 49 жылга беребиз. Бирок имарат өзү биздики өзүбүздүк болуп эсептелинет да.